Ошол порно актерлорду, актрисаларды көрөт дагы, ал нерсеге ошол эркектин шахваты козгойт. Ошол эркек кишиде бир өзүнүн ойлогон максатына жетпей калат же тез бүтүп калат дагы. Мен азыр келинчегимди кандыра аламбы, ошол ойлогон оргазмга жеткире аламбы деген суроолор башында постоянно жүрөт экен. Проблема ошол көйгөйлөр сосудтарда болуп калышы мүмкүн, же болбосо жана гормондук өзгөрүүлөр да болуп калышы мүмкүн. Жыныстык катнашка жаштар эрте түшпөш керек. Жылына бир жолу ошол урологдон консультация алып туруш керек. Салам достор, бүгүнкү подкастыбыз жыныстык алсыздык боюнча болот. Бүгүнкү подкастты мен Мамет Азим уулу Мамет-Назар, Авиценна клиникасынын башкы дарыгери алып барам. Бүгүнкү кечээнин коногу Мусакеев Шайлоо, уролог, андролог дарыгерибиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эректильный дисфункция же болбосо жыныстык алсыздык эмне деген кыскача айтып берсеңиз. Негизи жыныстык алсыздык ошол эркек кишиде төшөккө жарамсыз же болбосо ийгиликсиз болуп калган учурларда ошол жыныстык алсыздык деп коебуз. Бул учурда ошол төшөк маселесинде эрте бүтүп калышы же болбосо ошол жыныстык катнаш учурунда уруктук чыкпай турбастан эле ошол жатып калышы. Статистикага алсак, барган сайын ошол жыныстык алсыздыктын көбөйүп баратканын баарыбыз байкайбыз да. Ошол жыныстык алсыздыкка эмне себеп болот? Кандай себептерин айтып бере аласыз? Негизи мындай. Жыныстык алсыздыкка кимдер чалыгат? Көбүнчө адамдардын оюнда ошол улгайган адамдар 50-60 жаштан кийин өткөндөн кийин уже жыныстык алсыздыкка кабылат деген статистика бар эл арасында. Негизи сурап келгенде азыркы учурда жаштар дагы кайрылат, бизге кайрылганда 20 жаштан 30 жашка чейинки мырзалар да кайрылып жатат. Бунун себеби эмнеде? Синдром неудача деп коет. 18 жашка толгондон кийин бизде азыр интернетте кеңири жаралган порно кинолору бар, же болбосо ошол порно актерлорду, актрисаларды көрөт дагы, ал нерсеге ошол эркектин шахваты козгойт. Ал дагы ошол жыныстык катнашка түшкүсү келет. Анан баягы дебютный деп коет. Биринчи жыныстык катнаш учурунда даярданат, анан ошондо жыныстык катнашка түшкөндө ошол эркек кишиде бир өзүнүн ойлогон максатына жетпей калат же тез бүтүп калат дагы. Андан кийин өзүнүн психологиялык жактан травма алат. Ал жерде биринчиден ошол жаштар психологиялык травма алгандан кийин Google'дан же болбосо башка интернет булактарынан издей баштайт. Эрекция эмне үчүн тез бүтүп калып атам, эмнеден слабый болуп калып атам деп интернеттен издей башташат дагы. Андан кийин өз алдынча диагностика кылганга аракет кылышат. Өз алдынча диагностика кылганга аракет кылышат. Ошол учурда бул жерде стресске кабылып калышат алар. Постоянно ошол жерде мээсинде ошол нерсе болуп калат. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин деле жыныстык катнаш учурунда дагы көп эркектер ушундай экен. Мен азыр келинчегимди кандыра аламбы, ошол ойлогон оргазмга жеткире аламбы деген суроолор башында постоянно жүрөт экен. Коркуу сезими болуп калат экен. Эгер андай болсо, сөзсүз түрдө ошол жыныстык алсыздыкка туш келип калышы мүмкүн. Бул жерде психологиялык себеби, психологиялык себеби. Негизи өзү 4 себеби бар. Ошол проблема ошол көйгөйлөр сосудтарда болуп калышы мүмкүн, же болбосо жана гормондук өзгөрүүлөр да болуп калышы мүмкүн. Ошол башында стресс, постоянно стрессте жүргөн адамдар стресс дагы ошол негизи таасирин тийгизет. Андан кийин ошол иннервация деп коет. Ошол жыныстык мүчөгө нервтердин келүүсү, иннервация болушу, ошол калыптандырышы. Ошол дагы таасирин тийгизет. Негизги бага себептерин айтып кеттик. Чындыгында эле бул жыныстык алсыздык бага көп учурда биз улгайган кишилерде деп түшүнөбүз, бирок чын-чынына келгенде билинбей, эч кимге айта албайымдай тартынып жүргөн жаштардын арасында дагы бул кеңири кездешкен оору болуп эсептелет. Бул оорунун белгилерин айтып берсеңиз, кандай белгилер болсо, бул ошол жаш болсо дагы дарыгерге кайрылыш керек? Бул негизи мындай. Бардык эркектер үйлөнөрдөн алдын ошол жаш балдар биринчиден урологдон консультация өтүш керек. Келинчеги болсо, ал гинекологдон консультация өтүш керек. Азыркы учурда башында айтып кеткендей эле жыныстык катнаш никеге чейин болуп жаткандыктан азыркы жаштар ошол жыныстык жол менен жуккан инфекцияларды жуктуруп алып атат.
бул дагы бир тийгизген таасирлердин бири. Жана простатит, цистит болгондор дагы ошол жыныстык жол менен чуккан инфекция жана өздүк гигиенаны сактабаган инфекциянын айынан ошол простатит дагы, цистит дагы эрте жаштан ошол жаштарда дагы азыр кездешип жатат. Андан азыр улгайган адамдарда эрекция эмне үчүн слабый болот деп айтып жатасыз. Бул жерде мындай. Ошол негизи жана кан тамырларда, сосудтарда да проблема боло турган болсо, ал дагы баягы сахарный диабетиктер болсо, же болбосо жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккан адамдар боло турган болсо, буларда дагы ошол жыныстык алсыздык болот. Бул жерде ошол сосудтардын дагы слабый болушу эмнеден ошол сахарный диабетиктер менен ооруган адамдар сосудтары, ошо вена сосудтары слабый болуп калышы мүмкүн. Бул да мындай приток деп коет, кандын келүүсү жыныстык мүчөгө артерия аркылуу келет дагы кайра кетүүсү токтойт, алсыз болуп калат. Бул вена аркылуу кетет. Бул учурда жыныстык мүчөдө артерияда кан кармалып турат дагы, ошол кавернозный тела деп коет, ошол жыныстык мүчөнүн телосунда. Андан кийин качан ошол сигнал берилгенде, мээге сигнал берилгенде вена аркылуу кетиш керек. Венада да кан отток болуп кеткенде, бул жерде вена слабый боло турган болсо, ошол сахарный диабетиктерде слабый боло турган болсо, бул кармай албай калат. Уруктук ошол чыга электе эле вена өзүнүн функциясын жоготот дагы, кан аркага кетет дагы, ал жерде жыныстык мүчө ошол полноценный катуу болуп турбай калат дагы, уктап калат, мындайча айтканда. Ошондуктан сахарный диабеттер бизге азыр көп кайрылып жатат. Бул жерде кандай диагностика кылабыз? Негизи диагностикасын да айтып коюш керек. Диагностика кылганда ошол доплер аркылуу сосудтарды биринчи текшеришибиз керек, сосудтардын диаметрин көрүшүбүз керек. Андан кийин экинчи диагностикабыз бул ошол контраст куюп көрүш керек сосудтарга. Контраст куйганда ошол ичиндеги сосудтарда стенкаларын канчалык кармалышын дагы көрүшүбүз керек. Ошондо гана диагностикада билинет негизи. Андан тышкары гормондорду бериш керек, инфекцияларга да текшерилиш керек, Сөзсүз түрдө бул жерде биз гормондорду, основной гормондорду текшеребиз. Ошо тестостерон, пролактин, ФСГ, ЛГ деп коет, эстрадиол деп коет. Ошол гормондорду текшеришибиз керек. Азыр көбүнчө биздин эркектерде тестостерон гормону низкий болуп чыгып атат. Тестостерон дагы бул ушул жыныстык мүчөнүн алсыздыгына да чоң таасирин тийгизет, эгер низкий боло турган болсо, төмөн боло турган болсо. Демек, жыныстык алсыздыкты телефон аркылуу сизден менде ушундай белгилер болуп атат десе, жөн эле бул дарыны ичиш керек деп дарылоого мүмкүн эмес, туурабы? Себеби мен өзүм дагы дарыгер болгон үчүн көпчүлүк учурда оорулар чалып алып, менде ушул белгилер бар, мага дары жазып бериңиз деген учур көп кездешет да. Ошондуктан баягы бул сөз менен мен өз алдынча диагностика кылбаш керек, өз алдынча дарылабаш керек. Анан телефон аркылуу эле бир эле дары менен бул ооруну дарылоого мүмкүн эмеспи деген суроону бергим келди да. Онлайн кайрылганда онлайн консультация алсам болобу, уялып жатам же башка нерсе болуп жатат деген негизи ошондой адамдар көп. Буларга кеңешим эч качан уялбаш керек. Бул врач сизди же туугандарыңызга же досторуңузга айтып койбойт, же башкага чыгарып жибербейт. Бул анонимдүү болот. Ошондуктан келип эле өзүнөн консультация алыш керек. Андан кийин жана өз алдынча лечение алгандар интернеттен окуп алат же башка дарыларды өзүнө колдонуп, кийин гормондук өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн, же ошо стресске түшүп калышы мүмкүн кийин. Анан ооруну дарылабастан эле кайра ооруну күчөтүп салышы толук мүмкүн. Сөзсүз түрдө ал диагностика, сөзсүз диагностика өтүш керек. Анализдер, врач көрсөткөн анализдерди тапшырыш керек. Ошонун негизинде гана диагноз коюлуп, диагноз коюлгандан кийин анан биз лечениясын жазып беришибиз керек. Ошол гана туура деп ойлойм. Анан жанагы интернетте сатылган дарылар бар. Бир 5-6 көрүп калдым. БАДтар деп коет, биологически активный добавка деп коет. Ошолор дагы мындай сиздин жыныстык алсыздыгыңызды чечип беребиз деп реклама кылып калышат, башка кылып калышат. Бул жерде мындай көбүнчө жанагы Viagra, Cinegra, Kamagra деген ошо возбуждающий препараттар бар. Ошолорду эле составына кошуп туруп жасап чыгарып койгондор дагы
кездешип атат. Себеби дегенде бизге алып келип көрсөтөт, муну ичип атам, мындай болду, андай болду депчи. Ошондуктан эч качан ошол биологиялык активдүү добавкаларды врачтын уруксатысыз ичпегиле, же болбосо ошол саткан адамдардан дагы ошол требовать эткиле. Бунун составы кандай? Буну эмне максатта чыгарган, кайсыл жерден чыккан, врач менен консультация алып туруп ичкене да жакшы негизи. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Себеби дегенде азыркы учурда баягы интернеттин заманы болуп калбадыбы? Интернет аркылуу дарыларды чындыгында эле аябай көп алып ичишет да. Анан менден деле көп учурда сурап калышат. Мисалы, витамин же башка дары жазсаң, мен кайсы жактан алсам болот депчи. Анан ошо көрүүчүлөрүбүзгө мындай маалымат катары айтып өтөйлү. Негизи дарыбы, ошол эле БАДтарды ичесиздерби, аптекадан алып ичкен бул туура болот. Себеби дегенде ошол баягы условия хранения деп коет, сактоо эрежелери аптекада гана сакталат, а башка учурда көптөгөн ысыкта, суукта, туура эмес жерлерде алып кетиши мүмкүн. Андан тышкары ошол эле чын эле интернетти ачсаң, ошол жыныстык алсыздыкты баягы жоготобуз, жардам берет деп берген дарылар чындыгында эле жардам берет, бирок деген анын составында ошо Виаграга окшогон убактылуу гана бир жардам бере турган, бирок анын кесепети мындай оор боло турган учурлар көп кездешет. Ошондуктан сөзсүз түрдө врачтын кеңешисиз дарыламаңыздар, эч кандай дарыларды ичпеңиздерди биз сунуштайбыз. Ушул жыныстык алсыздыкка алып келбөө үчүн сиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө эмне сунуштайсыз? Кантип алдын алуу керек? Негизи жыныстык алсыздыкка туш келбеш үчүн биринчиден ойду жакшы жака буруш керек. Андан кийин жыныстык катнашка жаштар эрте түшпөш керек. Эгер ошондой жыныстык катнашты каалап жатса, үйлөнүш керек. Үйлөнүп алып туруп, анан полноценный половой контактка өтсө жакшы болот. Ошол инфекциянын алдын алыш керек. Инфекция ошол простатитке, же везикулитке, же башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошол нерселерден алдын алыш керек. Же болбосо ошол жыл сайын ошол урологдон консультация алып текшерилип турганы дагы маңыздуу. Андан кийин ошол спорт менен машыгып туруш керек. Ошол тазовый областьте ошол физический нагрузканы берип туруш керек, кан айланууну жакшыртыш керек, спорт менен машыгып туруш керек. Андан кийин ошол интернеттен жана порно көрбөш керек. Көбүнчө ошол уяттуу видеолорду көрбөш керек. Ага берилип, ал жактан ошол жана мастурбацияны да унутуп кетиппиз. Ошол мастурбация жасаган азыр жаштар көп экен. Мастурбациянын азыркы учурда тийгизген таасирлери өтө чоң. Биринчиден ошо жыныстык алсыздык алып келиши мүмкүн. Экинчиден ошол же болбосо ошол жыныстык мүчөнүн башына травма болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде нервтер сезбей, кээ бирки бейтаптарыбыз келет, мен эч качан сезбейм, меники түшпөй жатат, чыкпай жатат деп. Ошол учурларда ошол травма алып калганда дагы жыныстык мүчөнүн башы ошол сезгенүү процесси да бузулат. Негизи жыныстык алсыздыктын алдын алуу үчүн эгер жаш балдарга бул убагында үйлөнүш керек, мастурбация жасабаш керек. Жанагыл башка кыздарга, жанагыл денесин саткан кыздарга барбаш керек, инфекция жуктурбаш керек, инфекциядан алыс болуш керек. Так, дагы бир нерсе айтып коюш керек. Биз жума намаздарга барабыз, мечиттерге барып дарат алабыз. Ошол учурларда өздүк гигиена сакталбай калат. Кумганды ал жерде жүздөгөн адамдар кармайт. Ал жерде тери оорулары менен ооругандар бар, ошол жыныстык ушул менен жугуучу инфекциялар менен да ооругандар бар. Жыныстык мүчөсүн жууйт дагы, кайра чыгып туруп колун жуйт. Ошол учурларда дагы инфекция жугуп калышы мүмкүн. Буну кантип алдын алыш керек? Болушунча үйдөн дарат алып барыш керек, же болбосо ошол өзүнүн идишин алып барып дарат алган жакшы. Же болбосо ошо кумганды жакшылап тазалап жууп дарат алганы жакшы. Ал учурда дарат алып аткан учурларда дагы бир эки нерсени айтып коюш керек. Арткы тешик менен алдыңкы тешикти кайсы бирин жууш керек биринчи. Бул жерде ошол биринчи алдыңкы тешикти жууп туруп, андан кийин арткы тешикти жууш керек. Себеби дегенде арткы тешикти жууп туруп, алдыңкы тешикти жууган учурларда ошо кишечный инфекциялар дагы жууп калышы ыктымалдуу да. Же болбосо жакшы ошол арткы тешикти дагы жакшылап арчыгандан кийин толук кетпейт. Аны жууп, дарат алып коюш керек негизи. Бүгүнкү темабыздан дагы сиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө кандай жалпы эле ушу урологиялык оорулардан эмнелерди сунуштай аласыз? Ооруну жашырсаң өлүм ашкере деп коет. Бул оору качан келишин күтпөш керек.
ооруга чейин бул урологияда беш симптомный дагы баягы симптом билинбестен дагы жүрө бериши мүмкүн. Ошол учурларда дагы жылына бир жолу ошол урологдон консультация алып туруш керек. Ошол инфекцияга же болбосо ошол спермограммага, башка гормондорго дагы, УЗИлерге ошол текшерүүдөн өтүп туруш керек негизи эркек кишилер. Мисалы, мурда бизде түшүнүк бар эле, качан ооруганда гана ооруканага барыш керек депчи. Анан азыр эми баягы барган сайын жаштардын ушул ден соолукка көбүрөөк көңүл бурайлы деп, андан тышкары негизи эле баягы оорулардын жашарып баратканына байланыштуу негизи эле көп оорулар баягы башында симптом бербейт. Анан качан симптом берип баштаганда баягы дарылоо ооруга турат да. Көрүүчүлөрүбүзгө эми бул биздин айтып кетүү милдетибиз. Качан алдын алса бул ооруга жеткизбөө же болбосо ооруну дарылоо жеңил болот. Оорунун белгилери пайда болгондо ооруну дарылоо бир аз оорго турушун баягы түшүндүрүп кетели деген максат. Бул суроо баягы көпчүлүгүнө маанилүү болуш керек деп ойлойм. Жыныстык катнаш учурда кандай өздүк гигиенаны сакташ керек? Негизи жыныстык катнаш учурунда, жыныстык катнашка чейин эки партнер тең, аялы эркек дагы ошол жыныстык мүчөсүн жууп тазалаш керек негизи. Жууп тазалап, ошондон кийин гана жыныстык катнаш болуш керек. Кээ бир учурларда эркек кишилер көчөдө жумшук жасайт, тердеп келет, же спорт залдан келиши мүмкүн, жуунбай калышы мүмкүн. Ошол учурларда дагы ушул инфекция жууп калышы мүмкүн. Аял киши деле ошондой, офисте отурушу мүмкүн, башка жерде отурушу мүмкүн. Ошол учурларда дагы гигиена жакшы сакталбай калышы мүмкүн. Ошондуктан силерге кеңешим ошол жыныстык катнашка чейин ошол жыныстык мүчөңөрдү жууп туруп, анан жыныстык катнаш жасасаңар, ошол цистит, простатит деген оорулардан дагы алыс болосуңар. Шайлоо мырза, бүгүнкү берип кеткен маегиңизге чоң рахмат. Сиздин берген маегиңиз көпчүлүгүнө пайдалуу болду деп ишенемин. Мындан ары дагы ушинтип келип, элибизге жакшы кыргыз тилинде маалымат берип турганга аракет кылайлы. Көрүүчүлөргө эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыккан урологиялык суроолордон болсо, комментарийга жазып кетсеңиздер болот. Биздин уролог врачтарыбыз сиздерге сөзсүз түрдө жооп берет. Барыңыздарга рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен видеонун аягында мен сиздерге бир анкета таштап кетейин. Эгер ошол анкетага канааттандырарлык болбой жатса, анда урологко барып көрүнүш керек. Азыр ошол видеонун аягына же болбосо ошол описанияга мен сиздерге анкета таштап кетейин. Ошол анкетаны дагы толтуруп, өз кызыкчылыгыңар үчүн дагы толтуруп көрсөңөр болот. Өзүңөрдүн оюңарды же болбосо ошо жыйынтыгыңарды комментарийга жазып койсоңор да болот. Ошол көйгөйлөр сизде жаралса, биздин клиникада эч кандай андай бир жака чыгаруу же жайылтуу деген нерсе жок. Ар бир пациент менен анонимдүү. Анын оорусу дагы, башкасы да анонимдүү болот. Эч жака чыгарылбайт. Ошондуктан эч качан коркпогула, ооруну жашырбагыла. Оорунун симптомдору пайда болдубу, сразу ошол урологко келгиле.